АКШ менен Израиль биргелешип Иранда масштабтуу аскердик операция баштаганына 5 күн болду. Жакынкы чыгышта кырдаал курчугандан курчуп барат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Перс булуңунда 22 миңге жакын кыргыз жараны бар экенин маалымдаган. Алардын 10 миңдеи Бириккен Араб Эмираттарында болсо, 5 миңден ашык кыргызстандык Сауд Арабияда умра сапары менен жүрөт. Ал эми Иранда канча кыргыз жараны бар? Эвакуация маселеси кандайча чечилүүдө? Ушул жана башка суроолорду Кыргызстандын Ирандагы элчиси Акылбек Кылычевге узаттык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул региондо абдан татаал кырдаал болуп жатат. Биздин жарандарыбыз Иранда жашаган. Жанагы пресскеде чыгып кетти, 100гө жакын киши бар деп эми. Алардын канчасы бар, канчасы жок. Канчасы чыгып кеткен бизде азыр так маалымат жок. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой былтыркы жылы дал эле ушундай окуя кайталап болбоду беле. Ошол учурда көпчүлүгү чыгып кеткен экен. Негизинен бул жерде бизден ошол ирандык жарандарга турмушка чыккан кыргыз кыздар же орус кыздар, Кыргызстандын жарандыгы барлар. Ошолор эсептелет. Консулдук каттообузда 12 киши турат экен. Биз алардын баарына тең ушул кооптуу жагдай жаралып келатканда 2 ай мурун улам алар менен байланышып консулубуз аларды ушундай татаал болуп кала электе чыгып кеткиле деп рекомендацияны берип турганбыз. Менимче көпчүлүгү чыгып кеткен окшойт. Ушул учурда болгону 2 жараныбыз кайрылды. Бүгүн эртең менен саат 5те аларды биз Россиянын жарандарынын составына кошуп Бакуга чыгарып чыктык. Албетте анан эгерде улам бизге кайрыла турган болсо, биз кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп алардын маселесин чечүүгө даярбыз. Медиа хаб жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдө иштеп, жашап жүргөн кыргызстандыктар менен дагы байланышып, алардын жагдайын сурадык. Дубайдагы мекендешибиз Бактияр Жумабаев буларды айтты. Дубайдагы абал тынч, туруктуу. Кече бүгүн биз сотрудниктерге работа из дома, үйдөн иштөөгүн бергенбиз. Эч кимди жумушка алып келген жокпуз. Анан торговый центрлер, бүт государственный структуралар жабылган жок, баары иштеп атат. Анткени бул жакта коопсуздукту жакшы камсыздайт Эмират, өзгөчө Дубай, Абу-Дабилер. Анан элчилик менен консулство тыгыз байланышта биздин жарандар менен, алар дайым кабар алып сурап турат. Анан бизде кыргыздар, Дубайда кыргыздардын WhatsApp, Telegram, Instagram группаларыбыз бар. Бири-бирибизге жардам берип турабыз. Бири-бирибиз менен байланышта. Бирөө жарым жардамга муктаж болсо, кээ бирде акча чогултуп берип турабыз. Өзүбүздөн активисттер, анан Дубайдагы жарандар. Ошо, анан баары эле тынч буюрса. Рейстер бүгүн башталды. 2-3 рейс баягы туристтер калып кетпеди беле Кыргызстандан. Fly Dubai, Air Arabia, ошолор уже ошо типа чартерный кылып рейстерди башташты, ошо калып кеткен туристтерди кайра жеткирүү максатында. Анан эртең эмне болот билбейм, ошо жумушка баары кайтабы, кайтпайбы, же ошо работа из доманы улантабызбы, пока неизвестно. Кандай адамдар болду, кээ бирөөлөр аябай паника кылып, кошуна өлкөлөргө чыгып кеткендер болду, Оман сыяктуу, же болбосо четки Эмираттарга кетип калгандар болду, Расалхейма, Фуджейрага окшогон. Мен лично, например, мен Дубайда эле болдум. Эч кандай коркунуч болгон жок. Биз жака түшкөн деле жок ал ракета же нелер, дрондор. Андан сырткары биз Катарда жашаган 2 кыргыз жараны менен дагы сүйлөшө алдык. Алар бул өлкөдө абал салыштырмалуу туруктуу экенин айтышты. Алгачкы соккулар 28 февралга туш келди. Ошондуктан 1 марттан баштап биз толугу менен онлайн форматка ишибизди өткөрдүк. Мамлекеттик ишканалардагы, банктардагы азыркы күнгө чейин онлайн форматында иштеп келет. Анткени биз өз коопсуздугубуз үчүн албетте үйдө калышыбыз керек. Тамак ашыбыз менен, коопсуздугубуз менен эч кандай көйгөй пайда болгон жок. Негизи эле бүт азык-түлүк дүкөндөр, кафелер, мейманканалар кандай ушул күнгө чейин иштеп келсе, толугу менен кадимкидей эле ишин улантууда. Жөн гана биз үйдө калышыбыз керек. Негизи башка араб мамлекеттерине салыштырмалуу Катар азыраак жабыркады. Ошон үчүн жок дегенде ушул видеону жазып аткан убагымда бүгүн 3 март күндүзгү саат 4-түн чамасы Катар мамлекетиндеги абал толугу менен туруктуу деп мен толук ишеним менен айта алам. Мен кечен эле футбол ойноп келген болчумун, в принципе, бирок атаканы угуп аткам, чын айтсам, шаардын четинде да, именно база жактарда. Так именно шаарга атуу боюнча эч кандай уккан жокпуз. Элдер жүрүшөт.
кофе ичип акырын парктарда гулять этип жумуштар кандай эле жашоо уланып атат, ошондой. Бирок көбүнчө мен билишим боюнча биздин кыргыздар дегендей казак улуттагылар өзүнчө үйүндө эле отурушат окшойт, потому что биз группа менен сөзүшүп турабыз да ким каяка чыгат дегендей. Анан эми азыркы учурда чыкканга аракет кылып атабыз, анткени үйдө отургандан ситуация адамда напряженный болуп кетиши мүмкүн деп ойлойм да. Эми атака деп айтып атасызбы ошондо азыркы учурда? ооба. Эми үйдө отуруп деле укса болот, чын айтканда. А так прям менин шаардын ичинде болуу деп айта албайм го, анткени шаардын чет жагында авиабазалар бар, ошол жака эле болсо эле, а так тынч эле. 3 мартта президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө калып калган жарандарды эвакуациялоо боюнча билдирүү таратып, тынымсыз иштер жүрүп жатканын белгиледи. Анда Бириккен Араб Эмираттарында каттамдар убактылуу токтотулганына байланыштуу Оман мамлекети менен сүйлөшүп, 2 учак жалдап 300гө жакын жаранды алып чыгуу боюнча макулдашууга жетишкенин билдирди. Жапаров Бириккен Араб Эмираттары учуп конууга уруксат берсе, бир күндө калган жарандарды алып кетүүгө мүмкүнчүлүк жетерин, биринчи кезекте Оман аркылуу жаш балдар менен аялдар алып келинерин айтты. Бул жаңылыкты утурлай Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси Улукбек Марипов Flynas авиакомпаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 марттан тарта Жидда Ош багыты боюнча түз авиакаттамдар кайра жандана турганын билдирди. Каттамдар жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү аткарылат. Алгачкы рейстер менен буга чейин билет алып, бирок уча албай калган жарандар жөнөтүлөт. Мындан тышкары Жидда Бишкек багыты боюнча каттамдарды калыбына келтирүү маселеси да талкууланган. Жакынкы күндөрү бул багытта да жумасына 3 жолу учуулар башталышы мүмкүн.